baylar kichine akça tapsa dagı sүйүнүшөт экен. Эми siz kichine akça tapsаңыз сүйүнөсүзбү же нааразы болосуз. Мультимиллионер байкемди эстеп атпайм, убагында сүйлөшкөндө өзүнүн жашоосун айтты, базарда черкесте иштейт эле, анан мындай кылып ушунча акча таптык деп кичине акча, мен даже рабочий болуп иштейм, мен акча аны тоготпой айтам, ошо акчаны ал сүйүнүп атат, ал бизнесмен, мультимиллионер, канча квартиралары бар, бизнеси бар, канча машинасы бар, мисалы сүйүнүп атат. Анан түшүндүм, Кудай акча бергенде адамга сүйүнсө ошол адам кайра кошуп береби же нааразы болгон адамга берди, ал нааразы болду, ага береби? Кимге берет? Жана сиз өзүңүз айтыңыз. Сиз мага акча берсеңиз, подарка берсеңиз, буну эмнеге бересиңер? Кичинекей, кожасы жакшы эмес экен, мындай экен, тигиндей экен, андай мындай деп наалый берсем, алар сүйүнөбү, сүйүнбөйбү? Сүйүнүшпөйт, туурабы? Анан буну алып коет. Анда берип коюңуздар, же баягы эмкиде подарка берсек болот. Ошол сыяктуу сиздер эгер акча келсе, сүйүнбөсөңүздөр, мындай ушунча акчам бар, 100 сом, 5 сом, 500 сом, канча сом келсе дагы сүйүнбөсөңүздөр, ал акча көбөйбөйт. Ушундай закон.